Assalamu alaikum dostlar. Баарыңыздарга чоң салам. Америкада 11 май көчөгүнө жумушка чыккан, бирок стартерим бузулуп, оңдотуп жумуш баштаган жокмун. Бүгүн 11 майда диспетчерим жумуш берди. Азыр мына жүк ала турган жерге келдим. Трактор очередте турат. Мен азыр барып очередке туруп, дөңгөлөгүмдү жылдырып, трейлердин артты көздөй жылдырыш керек дагы. Офистин ичине кирип, чекин офис деп коет, ошол жактан данныйларды көрсөтүп, Колорадоны көздөй жүк алабыз. Ичине киргенде мен докко трейлерди коюп берем дагы. Тракты трейлерден ажыратып, атайын бир жерге барып күтөм. Ошондо сиздерге анча-мынча маалымат берейин. Америкада баягы рейд деп коет. Жүктүн баалары канча болот атат, солярканын баасы канча болот атат, көчөгүнө эмнеге жумушка чыкпай калдым, оңдоткондон кийин канча төлөдүм, канча расход болдук. Эми 2 жума иштейбиз. 2 жуманын ичинде жакшынакай жаңылыктар болсо сиздерге айтып турабыз. Мекендештердин арасынан бир 40тан ашык мекендеш мага сүйүнчүлөп жазышты. Грин карт утуп атат. Кээ бир мекендештер голосовой сообщение жибергенде үнүнөн билинип атат толкунданып аткандары. Бул жакта иштеген секьюритилер жүк алып келген тракторду текшерип, жана сил деп коет, ошонусун жулуп ичине киргизип атышат четинен. Instagram баракчаны бул жака жазып коем, кириңиздер. Убакыт аз болгондо билген, көргөн маалыматтарды ошо Instagram баракчага коюп жатабыз. Жаңы эле эшик берди. Чекин офистен чыктык. Мен бул жака келип видео тартканда сиздерге көрсөткөм, абдан чоң база. Биякта адреси турат 1800 деген. Мага деген 142-чи баягы эшикти докту берди. Мен акырындан айдап барып, азыр трейлердин эшигин ачып, ошол жерге коюшум керек дагы. Булардын атайын күтө турган жерлери бар. Ошол жака барып күтөбүз. Ана менин телефонумду алып калышты. Ошол жака сообщение жиберет. Силерге жүктөп бүттүк, келип трейлериңерди алып, анан ар жакта чыга турган жерде security бар. Ошол жактан таразага түшүп, салмагыңар жакшы болсо кагаздын баарын берет, bill of loadingтердин баарын берет. Анан акырындан жолго чыгып кете беребиз достор. Мен акырындан жүрүп бартам, анткени азыр мен катуу жүрсөм лоутбук иштеп кетет. Ошон үчүн лоутбукту иштетпеш үчүн акырындан жүрүп баратам. Эшикти таптык. 142-чи док. Ушул жака азыр трейлерди аркасы менен апарып коебуз. Коюп бүткөндөн кийин трейлерди ажыратып, трактан астына мындай страховочный нерселерди коебуз. Биз эшикке коердун астында профессионалдар мондай кетсе болот, түз кетсе болот. Түз кетсеңиздер абдан оор болуп калат. Ошон үчүн биз эшикке канчалык тигирээк болсок, ошончолук жеңилирээк болот. Мындай биз түз кетпейбиз. Азыр биз болушунча тетиякты көздөй кетебиз. Оңду көздөй кетебиз. Анан эшикке артты көздөй кирген жеңилирээк болот. Мына достор, азыр мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мен түз кетпей, наоборот, оңду көздөй буруп атам. Канчалык ошо оңду көздөй кетсек, жеңилирээк болот киргенге.
Могул жерге чейин келебиз. Келип туруп эми артты көздөй кетебиз, достор. Рульду оң жакка буруп атам. Трейлер сол жакка кетип атат башы. Кайра рульду оң жакка бура баштадым. Мына кетип бартабыз. Эми астыны көздөй кетебиз. Эми артка барып коюп салабыз, достор. Мына көрдүңүздөр, мен рульду эки жакка буруп түздөп атам. Бирок көп бурбаш керек. Так. Мына кетип бартам. Так, мына түздөдүк. Рульду түздөгөндөн кийин көп бурбаш керек, анткени эки жакка кыйшайып кетиши мүмкүн. Көрүп атабыз, сары линияны көрүп атабыз, достор. Мына келдик, Кудай буйрса. Мына такалды. Биздин трейлер докко такалды. Тормуздарды тартабыз. Сарысындагы, кызылындагы тартабыз. Тормузду басып нейтралкага коебуз. Азыр барып карайбыз. Кандай коюлуптур. Мына сары линияны көрүп атабыз. Сары линия менен барып докко коюлду. Мыякта азыр пока жашыл свет күйүп турат, жүктөй баштаганда кызыл свет күйөт. Анан бүткөндө кайра жашыл свет күйүп калат. Болду, койдук. Эми биз ажыратышыбыз керек. Трак менен трейлерди ажыратыш үчүн эң биринчиден могул жерди тартабыз. Тарткандан кийин могу воздушный системаны ажыратабыз. Ортоңкусу электричество, эки жагы воздушный системанын шлангдары. Эми мону унутуп калбай, ичинде суу болуп калат, ошо суусун чыгарып, анан акырындан түшүрө баштайбыз, достор. Бул түшкөндөн кийин трейлерди кармап калат. Андан кийин тракты воздухун кичине ылдый түшүрүп туруп, астына көздөй айдап кетсек, трейлер менен трак бири-биринен ажырайт. Тракты тышладык. Могул жерден көрүп атам, өзүнчө трактор турат, ошолордун арасына барып кошулабыз. Анан телефонго сообщение келгенде келип трейлерди алабыз.
Достор, мына 142 докко трейлерди калтырдык. Бул жака келип тракты, ушул жакта трактарды коет экен, тракты койдук. Мен көчөкү болгон нерсени айтып берейин сиздерге. Көчө күнү 10 майда жумушка чыккам. Паркингке келип машканы от алдырсам от албайт. Могул жерде астында 4 батарейка бар, аккумулятор бар. Ушулар жарабай калды го деп. Анан водительдер менен сүйлөшсөм, бир Олбаниден келген бир жакшы жигит бар экен. Трагын менин жаныма айдап келип, анан кабелдер менен 2 трактын аккумуляторларын коштук, зарядкаладык, от алдырсам эч кандай үн жок. Анан ошол жигит мага бир визитка берди, оңдой турган жигиттер деп. Ошого чалсам, жигиттер 2 сааттан кийин келип, баардыгын тесттер менен текшерип, аягында эмне дешти достор? Сенин стартериң жарабай калды деп айтышты. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул стартерге 7,5 жыл болгон заводской. Машка заводдон чыкканда ушул стартер менен чыккан, ушул стартерим жарабай калыптыр. Ушуну алмаштырдык, иштеди. Азыр мен сиздерге көрсөтөйүн канча расход болдум. Мен кечинде оңдоп бүткөндө диспетчериме чалып айттым, бүгүн чыкпай эле коюн, эртең менен жумуш бер дедим. Азыр мен сиздерге ремонт канча болду көрсөтүп берем дагы. Бүгүнкү жүктү канча калып атам, Америкада жүктүн баасы кандай болуп атат, соляркасы баасы жөнүндө анча-мынча маалымат берип коеюн достор. Азыр мен сиздерге реситти көрсөтөйүн. Көчөкү биз баягы стартерди алмаштырып бүткөндөн кийин мага мондай ресит беришти. Бул жакта общий итог $990, 99 цент. Мындай алганда $991 төлөп калдым. Расход болдук, бирок аман эсен болсок, жаратканыбыз бизге ден соолук берсе, бул расходду чыгарабыз достор. Анан бүгүнкү жүктү сиздерге көрсөтөйүн. Эртең менен диспетчерим мага confirmation жиберди. Атайын баягы бизге жүк берип атканда ушундай confirmation жиберет. Мына бул жакта өзүңүздөр көргөндөй Вандала Агаядан жүк алып Колорадо Пуэбло деген жерге кетет экенбиз. Бул жакта жүктүн баасы дагы жазылган. Мына өзүңүздөр көргөндөй $4000 мага жүк берди. Муну эмне деп түшүнсөк болот достор. Мен 1200 майлдан кичине ашыгыраак айдашым керек экен. Колорадоны көздөй. Өзүңүздөр билгендей, бул жакын жол эмес, 2 күндүк жол. Мен деген бул Агаядан чыгып Индианага кирем, Иллинойска кирем, Миссуриге кирем, Канзаска кирем, андан кийин Колорадога барышым керек. Эртең эмес, бүрсү күнү жүктү жеткизишим керек. Ошондо жүктүн баасы ар бир майлды айдаган сайын, майл деген нерсени дагы көп экендештер суроо берип калат. 1 майлда 1 километр 600 метр бар. Мен ар бир 1 километр 600 метр айдаган сайын $3.33 пайда болуп турат экен. Эми андан тышкары бензинге да кетет. Анан жуманын аягында өзүңүздөр билгендей итокту чыгарабыз. Колорадога барганда негизи жүк начар чыгат. Башка бир штатка жиберсе, ошол штаттан кайра жүк алабыз, башка штатка барабыз. Ошентип 2 жума иштейбиз дагы үйгө барабыз достор. Мына бул жер жүк күтүп аткан баптейлдер. Жүктү бүткөндөн кийин биздин телефонубузга сообщение келет дагы, трейлерди алып алып, чыга бериштеги секьюритиге барабыз. Аяктан таразага түшүп, документтердин баарын алып алып, жолго чыгып кетебиз. Могу фисбулду майлап туруш керек. Азыр өзүңүздөр көргөндөй кургап калыптыр. Мен азыр үстүнө майдан эметип коем, шыбап коем. Трейлер менен трак бириккенде жылмакай болуп, жешилбей жакшы жүрөт. А бул болсо стартер жарабай калды. Атайын жаңы стартердин коробкасына салып койгонбуз. Муну бир жерден гарбич деп коет. Америкада мусорго ыргытып коебуз. Америкада көп запчастар оңолбойт, бузулса эле мусорду көздөй кетип турат достор. Ошондой Америкада соляркасынын баасы Агая штатында 1 галлону $5.55 экен. Мындайча алганда 1 галлондо 3 литр 800 грамм бар.
мен которуп көрсөм где-то $130 тегерегинде болуп калат экен литри. 1 литр солярка сом менен эсептегенде $130. Мурда кымбат айлектерде $70-80 болчу. Эми жоготуп атабыз акча, айла жок, иштешибиз керек. Дагы көп жаңылыктар болсо сиздерге айтып турабыз. Баарыңыздарга ысык салам, аман эсен болуңуздар. Мени дагы сүйүнтүп 42 мекендешим мага грин картта уттук деп жазышты. Жиберген голосовой сообщенияларынан мен байкадым. Көптөгөн мекендештердин баардыгы толкунданып атат, үндөрү титиреп атат. Бирок грин картта утуп келген бул абдан сонун нерсе. Келгенден кийин 1,5 айда документтердин баарын аласыздар. Гражданинден айырмасы жок. Англис тил үйрөнүп келсеңиздер, каалаган жумушта иштейсиңер, достор. Ушундай кыскача видео болуп калды. Кийинки видеодон жолукканча сак саламатта болуңуздар, достор.